Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Баткен районунун Бужум айылындагы 4 көчөгө 2021-жылдын апрель айында Тажикстандын куралдуу кол салуусунан курман болгон 4 тургундун аты ыйгарылды. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка караганда, аталган окуяда курман болгон Чыңгыз Темировдун, Медин Махмадали уулунун, Мырзабек Абдрахмановдун жана Жаркынбек Амановдун ысымдары өздөрү туулуп өскөн көчөлөргө берилди. Белгилей кетсек, Бужум айылында 2021-жылдын апрель айында орун алган куралдуу кагылышууда 4 тургун курман болгон. Баткенде жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Баткен регионалдык башкармалыгынын жаңы кеңсеси ачылып, пайдаланууга берилди. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Аталган мекеме 2000-жылы түзүлүп, бул жылдар аралыгында имараттын эскилиги жетип, авариялык абалга келгендиктен жаңы имарат куруу зарылчылыгы жаралган. Ишкананын жаңы имаратын заман талабына ылайык куруу үчүн мамлекеттик бюджеттен 40 миллион сом сарпталган. Аталган имараттын ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Мелис Турганбаев жана жергиликтүү жетекчилер, кызматкерлер катышты. Эгемендүүлүк майрамы Баткенде чоң салтанат менен белгиленүүдө. Баткен шаарында өткөн майрамдык иш-чара Борбордук стадиондогу кол өнөрчүлүк жана тамак аш көргөзмөсү менен башталып, андан соң майрамдык салтанаттын расмий ачылышы башталып, Баткен элин министрлер кабинетинин төрагасы Эдил Байсалов, президенттин Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев жана жергиликтүү жетекчилер куттукташты. Майрамдык иш-чарага Өзбекстандын Сох районунан келген коноктор да катышып, куттуктоо, каалоо тилектерин билдиришти. Салтанаттын жүрүшүндө театралдаштырылган оюн-зоок, аскер бөлүктөрү тарабынан даярдалган атайын көрүнүштөр, концерттик программалар тартууланды. Illik bayramı münasebeti bilen sizlerge bütün Soğuk ahalisi nomidan tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatchilik ve kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Hurmatli qo'shnilar, birdamligimiz, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Davlatlarimiz osmonlari musaffo, tinch bo'lsin. Sizlarga yana bir bor sog'lik, tinchlik, osoyishtalik tilayman. Sog' bo'linglar, rahmat. Егемендүүлүк өлкөбүздүн эң ыйык дөлөтү. Бул күн элибиздин биримдигин сактаган, ынтымагын бекемдеген улуу касиетке ээ экени талашсыз. 32 жыл аралыгында чоң сыноолорду баштан өткөрдүк. Бирок бир түндүктүн астында бирге калган улуу элибиздин кайраттуулугу менен мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Эгемендүүлүк өлкөнүн келечегине болгон жоопкерчиликтин символу. Улуулардан калган ыйык мурасыбызды келечек муунга татыктуу өткөрүп берүү ар бирибиздин бүгүнкү күндөгү милдеттүүбүз. Мындан арыдагы өлкөбүздүн эркиндигин чыңдоо, ар тараптуу өнүктүрүү, дүйнө коомчулугунун алдында эгемен Кыргызстандын аброюн жогорулатуу негизги максатыбыз. Бүгүн 31 августта эгемендүүлүктүн 32 жылдыгынын негизги салтанаты Ош шаарында белгиленди. Аталган иш-чарада Садыр Жапаров кыргызстандыктарды өлкөнүн көз карандысыздык күнү менен куттуктады. Президент өз сөзүндө эгемендүүлүк майрамын ар жылы Ардуанда өткөрүү ниети болгонун, быйыл 3000 жылдан ашуун тарыхы бар Фергана өрөөнү жана жалпы эле Борбор Азиядагы байыркы шаарлардын катарында турган Ордолуу Ош шаарында касиеттүү Сулайман тоонун астында өтүп жатканын белгиледи. Кылкылдаган кызыл туусу менен куп жарашкан эгемендик бизге ыйык сезим болуп калыптанып, бул ыйыктык муундан муунга кан аркылуу өтүп, бүгүнкү күндө элибиз эркиндикти сүйгөн, калыстыкты туу туткан эл экенин эчен ирет далилдеди. Мына ошол эгемендигибиздин эң белгиси болгон кызыл байрагыбыз ата бабаларыбыздын аманатын, келечек муун алдындагы милдеттерибизди ар дайым эскертип, каныбызды дүргүтүп, көөдөнүбүзгө дем күч берип келет. Ошондуктан бүгүнкү күндө мекенчилмин деген ар бир кыргызстандык атуул өлкөбүздүн көз карандысыздыгын, мамлекетибиздин бүтүндүгүн, эл журтубуздун ынтымагын
коргоону ыйык милдет деп билиши керек. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.